Мына азыр аялдар боюнча сөз болуп атат, урматтуу бир туугандар, өлтүрүп койду деп. Эгерде бир адамды өлтүрсө, кантип өлтүргөн болсо ошондой өлтүрүлүшү кажет шарият боюнча. Эгерде уруп өлтүрсө, ислам соты өкүм чыгармак, ошону уруп өлтүрүлөт, атайын солдаттар чытамак, солдаттар уруп жүрүп өлтүрмөк тигине. Ушундай. Колго кол, бутка бут, көзгө көз, жанга жан. Тишке тиш. Өлтүрдүбү? Кантип өлтүрсө, ошентип өлтүрүлүш кажет. Уруп өлтүрдүбү? Ошо эркек алып келип туруп, беттерин жаап, маска менен мамлекет буйрук берет, ана ошону өлтүрө тургандар бар. Жөн асып өлтүрбөйт, анда жыргал болуп калат. Тепкилеп жүрүп өлтүрөт, урса уруп жүрүп өлтүрүш керек болот. Ошо элге тартылып көрсөтүлүш керек, элдер ошону көрүш керек болот, урматтуу бир туугандар. Жаза катарында. Эки жерде аял өлтүрүлүп атабы? Ошо өлтүргөндөргө, эгер өлтүргөндүгү анык такташ керек биринчи. Ана ошого чечим чыгарыш керек. Кээ бир адамдар оңой көрөт. Аялды уруш керек, камчылынып туруш керек баланы түкөн. Уруу деген сөз бар Кур'ан-ы Каримде. Бирок ал деген кыргызча попузало деген эле сөз. Көгөртү уруп, өлтүрүп кое турган кылып уруп, тишин сындырып кое турган уруп, көздөрү көгөрүп калган, башка болгон, ал таптакыр арам, шариятка туура келбеген маселе. Ошон үчүн ислам деп эле айтпай эле койгула. Жөн эле өкүм чыгарып койгула, ким бирөөнү кантип өлтүрсө, ошентип өлтүрүлүш керек деген. Адилеттүүлүк чыгарып койгула, болду, ошон эле суранабыз. Кытай эч кандай мусулман дебей эле колду кескенди киргизген, урун колун кесиш керек деп. Ошону киргизгиле, урматтуу депутаттар, мынакей ахли шуура. Силерге суроо мынакей. Бир мыйзам жазып бергиле. Ошентип бирөөнү бирөө өлтүрсө мукачылык менен, эми адашып өлтүрүп алган, этиясыздык башка маселе. А бирок атайлап максаттуу уруп жүрүп өлтүрүп койсо, ал урулуп жүрүп өлүшкө тийиш. Анын жашаган укугу жок деген сөз, урматтуу бир тууганым. Аны Кудайым берет. Жанды берген Кудайым ошонун жанын алынышын ошондой кылып өкүм берип, калгандары сактап калат. Бул бирөөнү өлтүргөн, эртең башка бирөөнү өлтүрүп коюш дагы мүмкүн да. Бир өлүмдө 1000 жан сакталат дейт. Бир адамды өлтүргөн, аламдын баарын өлтүргөнгө барабар. Азыр эки аялды эки карындаш тепкилеп өлтүрдү, биздин баарыбыз өлдүк ошону менен тебеленип. Анткени адам өлдү. Адам деген ат өлдү. Тебеленди, урматтуу бир туугандар. Ошолор жашаганга укугу жок. Бирок аныкташ керек, далилдеш керек. Анык далил болсо, анан самасут деген дагы болбойт. Туугандары чогулуп бар өзү өлтүрөбүз деген дагы болбойт. Жалган жала болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сот изилдеп чыгып, анык болгондон кийин гана соттун чечими менен гана болуш керек. Исламды ушундай экен, самасут кылабыз деп бар өздөрүнчө гургуруу барган, ал туура болбойт. Ошондо мыйзамдын кабыл алынышына аракет кылыш керек. Мына көрөбүз, депутаттар кандай ошого чечим кабыл алышат. Ошондой мыйзам, депутат, парламент деген сөз зарылчылыкка жараша мыйзам кабыл алып өзгөртүп тура турган жер, урматтуу бир тууганым. Чын ушундай эмеспи? Чара көрүш керек ушундай нерселерге. Уруп аткан, таяк жеп аткан, башка кылып аткан бет байкуш аялдарыбыз. Андай болбойт да. Андай болбойт, урматтуу бир туугандар. Буга чара көрүлүш керек.